Акылман президенттик лицейине кабыл алууда эч кандай жеңилдиктер каралган эмес. Беле кетсек, лицейге балдарды кабыл алуу бүгүн башталды. Ал 14 апрелге чейин уланат. Лицейге кабыл алуу сынактын негизинде жүргүзүлөт. Акылман лицейинин бүтүрүүчүлөрү жогорку окуу жайына жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде кабыл алынат. Анан дагы лицейдин жетекчилиги Акылман президенттик лицейине контракттык негизде окууга кирүүгө болбой тургандыгын эскертет. Беле кетсек, балдары сынактан өтө албай калган ата-энелер лицейге контракттык негизде кирсе болобу деген суроо менен көп кайрылып жатышат. Лицейге окуучуларды кабыл алуу сынактын негизинде болгондуктан ага Кыргызстан боюнча баардык 6-класстын окуучулары катыша алат. Соңку 3-этапта гана программаны чындап билген, жакшы окуган балдар тандалат. Кабыл алуу конкурстук тандоонун негизинде гана жүргүзүлөт. Конкурстук тандообуз 3 этаптан турат. Бул 1-2 тур онлайн тестирлөө, ал эми 3-тур ар бир облуста жеринен офлайн тестирлөө.